Assalamu alaikum тугандар, кандайсыңар, жакшысыңарбы? Бүгүн сиздерге алып келген бул Хово машиналарыбыз болсо, Кыргызстанга өтүм эң жакшы болуп аткан Хово 371 тугандар. Булар болсо экинчи колдор, ачыгын айтпасак болбойт. Андан кийин булардын чоңу болсо 25 куб кампасынын чоңдугу. Бунун алды менен ичин карап көрөлү. Булардын карагыла кабинанын ичиндеги мынабу муздаткычтарын, анын такыр жаңылап жаңысын алмаштырган бар жогун, мына көргүлө такыр жаңы кылып алмаштырган. Андан кийин булардын дөңгөлөктөрү болобу, сырдач жерине сыр сепкен дөңгөлөктөрү такыр жапжаң кылып, буякта кабинанын ичин, запчастарын такыр жаңылаган да. Бул машина болсо 371 ат күчүнө, эми моторун көргүлө тугандар, мотору болсо мына ушундай чыкканда, бул мотордун сыртына сырды катыра сээп кытайлар жасап койсо силер жаңы экен деп ала бербейсиңер да, буну түшүнүп албасак болбойт тугандар. Булар такыр экинчи кол мотор, бирок иштерин такыр алмаштырчу запчастарын алмаштырып жаңылап оңшоп койгон моторлор. Мына керек болсо кичинекей запчасына тартып бар жогун алмаштырып койгон. Мына карагыла, булардын кампасы болсо ушундай чыккан. 25 куб дөңгөлөктөр бар жогу жаңы. Эгер силерге ушундай товарлар керек болсо, өзүңөрдүн талабыңар боюнча болот. Анан бул машиналарды кээ бир туугандар сурайт да, ошо $20,000, анан $21,000 эле болсо болот эле деп. Бирок $20,000 мындай машиналар келбейт туугандар. 1 тиын акчага 1 тыйындык нерсе келет. Эргис 1 тиын акчага 10 сомдук нерсе келбейт туугандар. Мына силер айткан туугандар, $20,000, $19,000, $21,000дан алып аткан туугандар ушундай машинаны берет силерге. Буларды жууйт, тазалайт, пакырдат, дөңгөлөктөрүн алмаштырат, жапжаңы кылып силерге жөнөтүп коет. Ошо менен силер аласыңар да арзан экен, Кытайдан арзан алдым деп. Бирок силер барып иштеткенде маселе көрүлөт, алар менен ысчы болосуңар, андан кийин өзүңөр барачылык таба аласыңар. Андан кийин дагы бир сөз айткым келип калды туугандар. Эгер силер ушул машинаны узагыраак иштетем десеңиздер, талабыңар боюнча акчаны көбүрөөк карыштаган бар эле десеңиздер, бул жерди көргүлө. Мына мотор дагы бар туугандар, мотор. Көргүлө, бул завод мотор да, карагыла. Баары жогу ошондой чыккан. Бул карасаң азыр келген мотор, мына коробкасынан да калын элек, ошо бойдон турган. Жапжаңы бар жери ушу завод мотор, заводдон чыккан мотор. Эгер өзүңөрдүн колуңарда машинаңар болсо, мен машина алгым жок эле, моторун алмаштырып алып, мотор койдургум бар эле десеңер, ушундай бизге кабарлашсаңар, биз машина эле эмес, дөңгөлөк, мотор баары жок, керек болсо тиги кампасын да сатып коебуз да, баары жогун кылып берсек болот. Туугандар, анан ушундай жакшынакай товарлар керек болсо бизге кайрыла бергиле. Рахмат. Туугандар, мен алдында дагы бир сөздү айтпай кетипмин, эзиптеп калдым да, дагы бир айтып коеюн дедим. Анан тиги мотору болсо эле ошол такыр завод мотор экен деп ойлоп калбагыла туугандар. Мотор дагы 2 кыл моделге бөлүнөт. Биринчиси ушундай жапжаңы заводдон, өзүнүн заводуна, Ховонун заводуна чыккан мотор. Андан экинчиси болсо иштерин ушундай жаңы моторго окшотуп, бирок унчалык калбай, сырттарын мындай азыраак кичи запчастарын алмаштырбайт, ичин чоң типте ремонттоп койгон моторлор. Андан кийинкиси ушундай экинчи кол машинанын моторун өзүлөрү алып келип ушул жерге оңшоч жерин оңшоп, алмаштыруусун алмаштырып, кайта орнотуп койгондор. Ошол боюнча булардын баасында дагы аралык болот. Анан дагы бир айтарым туугандар, көп адамдар эң биринчи болуп товардын баасын сурайсыңар да. Лейкин ойлогула туугандар, баасын сурабайсыңар, алды менен алып товардын качествосын сураш керек, кандай иштетилет, бар жогун түшүнүп туруп андан кылсаңыздар болот. Эми буларды апарсаңыздар деле машина алган байкелер такыр биринчи болуп силер ошо акча табам деп апарасыңар турабы? Акча табышыңар керек. Ошого качествосы жакшы болсо, силер энсиребей кадыржам айдай алсаңар, узак убакыт иштете алсаңар, анан силерге пайда кылат бул товар. Кытайда бир сөз бар, ошол билгендер товардын качествосуна, иштетилиш ыкмасын сурайт, билбегендер биринчи болуп баасын сурайт дейт. Ошого туугандар, бизден алгыла же чокум эле биз ушундай жакшы салабыз дегендекке эмес, бизнес дагычы карап, көрүп, билген, түшөнгөн адамдар менен кылышсаңыздар эң жакшы. Рахмат. Ассаламу алейкум туугандар, дагы бир салам. Бул жерде дагы бир 2 модель учурап атат. Дагы эле окшош, Ховонун 371. Бул жакта жүз раң, бул жакта кызыл, бул экөөнүкү болсо алдыңкы видеолордо айткандай эле экинчи кол. Бирок бар жок маселелерин такыр чечип койгон. Моторлорун такыр баардыгын жаңылап койгон. Эгер ушулар керек болсо дагы эле бизге кабарлаша берсеңиздер болот. Булардын Кытайдагы баасы болсо $29,800 $30,000 туугандар. Дагы эле айтарым, бааны сурагандар ушул бааны угуп эле
даярдык кылсаңар болот. Анан акчаңарды санаганда ошол акчадан келишебиз. Анан бунун иштерин айтсак деле окшош. Такыр механик туугандар, Euro 3 чыгат. Мына көргүлө туугандар, бунун иштерин болсо такыр эски модельдер, бирок буларын такыр жаңылап койгон, үзлөрүн баары жогун жапжаң кылып койгон да. Мына көрүңүздөр. Анан бул болсо механик болот да. Механик чыккан. Эми кандай деген кезде евролордуку, Euro 2, Euro 3түкү такыр эле механик чыккан. Euro 4, Euro 5-тердики такыр автоматик чыккан туугандар. Анан ушул бунун абалдары болсо кыскача тааныштырсак, анан бул машинанын узундугу болсо 7,60 м, турасы 2,40 м, ички сыгымынын ичинин турасы болсо 2,10 м. Анан бийиктиги 1,20 м. Ушул тууралуу азыраак неме берип кетели дедик, маалымат туугандар. Ушундай түшүнүктөрүңөр жакшы болсо болду. Калган жумуштардан дагы WhatsApp'тан сүйлөшсөк болот. Чыгылып бизде бар жок эле товарды, модельдери, такыр эле товарлар болсо эле айта бергиле туугандар. Рахмат. Достор, дагы эле окшош Howo 371. Мына туугандар, силерге эң керектүү товарларды ушундай бизден табасыздар. Буну айтсак дагы алдыңкы видеолорубузда айткандай, булар ошол экинчи кол тура иштетилген товарлар туугандар. Анан дагы айтарыбыз, бул ушул 4 дөңгөлөк машинанын өзүңөргө керектүүнүн эң биринчи орунда ээлей турган, силерди кабатырландырбай, өзүңүздөргө зыян кылбай турган эле моторун түшүндүрө кетебиз. Дагы окшош моторлорду карасаңыздар туугандар, сырткы немесинен башкасын ичин такыр баары жогун алмаштырып, баары жогун честей текшерип, заводский кылып чыгарган да туугандар. Анан бул мотор 3кө бөлүнөт. 80%, 50%, 30% туугандар. 80% дегенибиз дал ушундай, 50% дегенибиз bundan бирткерээк, анан 30% дегенибиз апкелип сырдап эле жерден эптеп оңшоп койгондор дегендей. Ошого ар кандай товар акчасына туштук болот. Эми буну көрсөңүздөр, машинанын абалы дагы эле ушул. Анан бул механик код. Анан буну кечкече иштерин көрсөтө берсек, көрүп деле неметип каласыңар да. Ошого туугандар, керек болгон товарларыңыздын кандай чыга турганын, кандай иштей турганын баары жогун билип алганыңыздар эң жакшы. Дагы эле окшош бизге катталып унутуп калбаңыздар. Сиздерден Кытайдан эң арзан оптом товар жана ушундайынан техникалар кете берет туугандар. Рахмат. Ассаламу алейкум туугандар. Бул окшош. Көргүлө, Howo 371 туугандар. Керек болсо дагы окшош, кайрыла бергиле. Assalamu alaikum tуугандар. Булар болсо Howo 375 склад машина, склад. Biz ошол 2-3 күндөн бери, аптадан бери такыр бар жогун жакшынакай түшүндүрүп келатабыз силерге. Керек болсо кабарлаша берсеңиздер болот. Токтом боюнча, компания боюнча, договор боюнча иштешебиз. Акчаңарды компанияга договор боюнча куясыздар. Договор боюнча товарларды колуңарга тийгизип жеткизип беребиз. Растумашкасын өзүбүз бүтүрүп беребиз. Керек болсо өзүңөр бүтүрүп алсаңар деле болот. Сүйлөшсөк болот.